19 февраль 2023 жыл Ош шаарында Жапалакунуу базарындабыз. Жалпыңыздарга ассалому алейкум. Машина Кейжи каналына кош келиңиздер. Жаңыдан көрүп аткан көрүүчүлөр, биздин каналга подписация баскычын басып жазылыңыздар. Дайыма ушундай жагымдуу, керектүү, сапаттуу, ыкчам маалыматтардан биринчилерден болуп кабардар болуп турасыздар. Азыр аралаштыруу унааларды сиздерге тартуулап көрсөтүп кете беребиз. Комментарийде эсимде бар. Ушундай Соляристи сурагандар бар. Ушундан эле баштай берели. Рестайлинг, туманниктер бар. 2016 бул акцент экен. Кореяда акцент болот, анан Казакстанда дагы акцент болуп туруп сборка болуп чыгат. Коробка автомат, электро күзгүлөр. Жеке каршы эси жок экен, багасында жазбаптыр. Бирок сурагандар үчүн тартып көрсөтүп койдум сиздерге. Mercedes-Benz кечиресиңер. E-класс 210 кузов. Комплектация авангард. Исполнение деп коебуз өзү. Бирок көпчүлүгү комплектация деп коет. 1998 2.8 кыймылдаткычтын көлөмү. Коробка автомат 700 000 сом. Люк. Монитор койгон экен, планшет. Жакшынакай көрүнөт экен. Chevrolet Trax 2015 1.4 турбина бар, коробка автомат. 13 000 дедиңиз беле? Адашпасам, $13 000 деп атат. Мына салонда көрсөтүп коеюн. Мындай стоячий монитору, мультируль, круиз контроль. 78 000 километр чуркаган, автофарлар, туманниктери менен отуруштардын жылытуусу бар. Музыкасы айтмакчы, мынакей Bose фирмасынан экен. Жакшы. Hyundai Sonata, New Rise 2018 заводской газ, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Коробка автомат $15 000. Мына азыр мен көз астымда дагы ушул Toyota Corolla сатылды. 2007 жылы чыгарылган, 555 000 сомго дейт. Сатылыптыр. Жакшы. Honda CR-V 2 2002 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 2.4, ошондо бул американец болуп калат. Коробка автомат 730 000 сом деп атат, айтылыш баасы. Дөңгөлөктөрү төртөө тең жайкы, протекторлору жакшы абалда. Бир салонун кыскача көрсөтүп коеюн. Отура бериңиздер, мындай эле көрсөтүп коебуз. Мультируль. Так. Ошондо милде болуп калат да була. 171 771 миль экен. Кондиционер жакшы болот. Бардыгы бар дейт. Анан могу немеси заводской экен, а? Заводской кожа материал комбинированный экен. Жакшы. Так, улантып беребиз. Mercedes-Benz C-класс 203 кузов, авангард. Сонарлар бар, фара омывательдер. 2002, кыймылдаткычтын көлөмү 2.6 бензин, коробка автомат, повторитель поворота, люк. 600 000 сом айтылыш баасы. Deo Rezzo 2004, кыймылдаткычтын көлөмү 1.8. Так, салонун бир көрсөтүп коеюн. Электро күзгүлдөр, мульти баскычтар бар. Баасы канча болду? 430 деп атабыз. 430 000 деп атат экен. Жакшы.
Hyundai Starak'ta сұрандар бар эле айтмакчы. Мынакей алдыма чыгып калды, тартып коюп атабыз. Маалымат катары көрүп коюңуздар, баасын укпасаңыздар дагы 2009-25 автомат. Бул жүргүнчү ташуучу экен. Toyota Camry, ошо 45 болуп калабы? 45-нчи кузов. Камера бар. Эки 2005, 2.4 кыймылдатыштын көлөмү. Коробка механикабы? Автоматпы, механика галочка болуп калган экен да. Автомат дейт. Американец да ошондо, американец экен ова. Музыка GVC фирмасынан, круиз контроль, монитор, планшет монитор. Газ бар экен да? Газ бар, жакшы. Электро отургучтарда бул канча болуп калды баасы? $12,700. Кийинки Белоруссия транзит номеринде 2009 жылы чыгарылган Honda Civic 1.5 гибрид. Гибрид экен да жакшы. Эсим байланыш номерин озекеде айтып коюн, 755 80 15 15. Сонарлар бар. Мошу бая партрониктик окшойт, а? Кичинекей. Бир зоналуу климат. Бунун баасы канча болду? 700 000. Анан кийин Honda CR-V 1, сол руль. Эки 2000 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, механика коробка. Монитор бар, кондиционер. Камера дагы бар дейт. Бул да Белоруссия экен, а? Транзит номеринде. Камераны мынакей байкап болду, жакшы. Бунун баасы канча болду? 530 000. Андан кийин кайсыл? Ушул. Да бир CR-V 1. 1998 2 автомат. Бензин газ да экен. Газдын датчиги. Баасы канча болду? 580 000. Дөңгөлөктөр жаңы экен да? Жаңы кышкы. Мынакей коюлган. Мынакей баягындай биринчи первичный баягындай немеси менен белгиси менен Круз, Chevrolet Cruze 2012 1.6 коробка автомат. Чуркаган 283 000 километр. Баасы 630 000 сом. Так, бул ошондо Kia не болуп калат эле? Spectra 2002 1.8 коробка автомат. Мындай караганда жөнөкөй эле. Кондиционер бар, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар, чыканак тирегич. Бул да Белоруссия транзит номеринде. Баасы 365 000 сом. Болду ушуларбы? Болуп тур мейли. Машина кейчик анау. BMW 3 серияны көрсөтөйлү. 2014 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, турбина бар, коробка автомат.
Сонарлар бар. Ассаламу алейкум. Қаншада отасыздар? 18,5 18,5 мың доллар. Bluetooth бар екен да? бар жоқ. Мынаки. Монитор азыр музыканы соңғы угуп аткан екен, есе Bluetooth аркылуу. Жакшы. Тур. RX дагы RX. Көрсөтүп коюн, сурагандар көп. Есімде бар, комментарийлерді оқып тұрабыз. Тура түшүнүңүздөр, эгер бул видеодо чыкпаса, кийинки видеолордо да тарткан аракет жасайбыз. 2004 газ бензин RX. Ушундай. Так, эми Honda Stream оң рулдулардагы тартып баштайбыз. Өз ошол катар тарапка келип калдык. Мо эсине сурап көрөлү. Ассаламу алейкум. Канчада отасыздар? 550 доллар. 550 миң болду. 550 миң сом. Обвестер бар. Мында дөңгөлөктөрү жакшы, кышкы протекторлары жакшы болду. Анан Honda Step Wagon. Сыялар сонун экен, күмүш түстө жазылып, башкача көрүнөт экен, чагылып. 620 миң сом, 2000-жылы чыгарылган, кыймылдаткычын көлөмү 2 куб. Ушундай Step Wagon. Дагы ушунун жанында бир Степа. 2750 миң сом экен. Дөңгөлөктөрү баягы Virgin фирмасынан адашпасам. Toyota Avensis 2 2003 1.6 550 миң сом тез арада сатылат деп жазып койгон. Коробка механика. Бул лифтбэк экен. Партрониктер бар. Mercedes-Benz E-класс 211 кузов. Сонарлар, фарамывательдер бар. Элеганс 2002 автомат 2.6 кыймылдаткычын көлөмү 650 миң сом. Люк бар. Дөңгөлөктөрү, арканкылары жайкы, алдыңкылары кышкы. Honda Fit 2004 1.3 556 51 79 79 номеринде ээси. Айтылыш баасы 650 миң сом. Аккорд канча болуп атат экен? Басы 650. Аккорд GT. Оң руль. 2003. Бұл да 650 миң сом. Машина кези каналы. Монитор бар. Капотын ошол краскасы күйүп калган деп атат. Ошол эле дейт. Эми кичине косметический иштер бар екен сыртында. Стримді көрсөтөйүн. Honda Stream, бул да оң руль, обвестерде, туманниктер бар. 2001 1.7 550 миң сом. Да бир аккорд. Сол руль 2007-24 автомат 750 миң сом. Люк бар. Honda Fit. Туманниктер бар. 2005 1.4 1.4 эмес да 1.3 же 1.5 болуш керек.
1.3 бе же 1.5 бе? Бұл Honda Jazz екен да. Jazz. Жаздары 1.4 болады, тура. Мен фит деп алыпмын. 590 миң сом, а? Коробка механика, 1 зоналы климат, мультируль. Бұл Jazz екен. Газдағы бар ба? Жақсы. Шум изоляцияда болғанда отады. О, жақсы. Шындай. Онты өрсек. Фитті сұрап көрелікші. Honda Fit модулы обвестерінде 2002 1.3. Басың қаншада отаса? 570. Бұл спойлері. Honda Airwave. Екі мың 1.5 700 миң сом. Айтылыш басы. Канама Фиттің да басы жазылып тұрады. Арменияның номерінде. Дөңгелектері ұшында қара түстегі дискаларда 2003 1.3 460 миң сом. Кеми бар екен. Кеми қанша бола тұрғанын айтып қояр? 420 миң сом, жақсы. Документтер жайында екен. Фитті ұшын арзан айтсан керек, а? Бол ұшы қолға тері 300 миң сом дейді. Көрдіңіздер. Іштері бар мына. Көрсетіп қойын. Кузовной іштері. Мотор коробкалар қандай? Олары жақшы? Мотор коробкалары жақшы дейді. Шум изоляция болған ұқсайды, а? Болып тұр. Так, монитор бар екен. $300 миңге бері үйрем дедім. Бұл да Арменияның номерінде. 2001 бе же 2 бе? 2003 бе? 2003 екен жылы. Малмат қағазында 2002 деп жазылып қалған екен. Бұл да сенден кен да? Бұл қаншада ол? Қолға терін айтар. 350 мың. Жақсы. Бұл да Арменияның номерінде 2003. Жылы туралау бұл қой? 2003. Мұнаки ұшынымен біз да видеозды жиынтықтайбыз. Мүмкін болшықчадағы көбірек уақыт ұзартып тартқан әрекет жасадық. Сіздер дағы ұшыл менетті балап, лайк басып, комментарий жазып қойыны ұнытпаңыздар видеозының астында. Сөздеріңіздер жоқ болса, қайсыл тараптан, қайсыл жақтан көріп отқаныңыздар, қайсыл шардан көріп отқаныңыздарды, қаншаншы лайкты басып отқаныңыздарды жазып қойсаңыздар болады. Басқандарға, жазғандарға алдын ала разышылық білдіреміз.